Араңарда барбы азаматтар алгыр, урдалганды алып казынага салгыр, качан тиет күнүң же жай. Ассаламу алейкум кыргыз элим, ассаламу алейкум Токтогул өрөөнүнүн тургундары, ассаламу алейкум урматтуу Сооронбай Шарипович, Өтүрбек Жамшитович жана биздин өкмөт башчыбыз Мухаммедкалый Абылгазиев. Кыргызстанда өтүп жаткан бардык апаттарга, бардык өзгөрүүлөргө, бардык мыйзамсыз жумуштарга бардыгына көз жүгүртүп келебиз. Ошол менен бирге эле мен өзүм тааныштыра кетсем, Токтогул жаштар бириминдеги жаштар канатынын активдүү мүчөсү Болотбек Дүйшүналиев. Мен бүгүн айта турган нерсем Токтогул өрөөнүндө болгон коррупциялык жолдор, Токтогул өрөөнүндө болгон мыйзамсыз иштер ушул жүрөгүбүздү өмүр бою оорутуп келет. Биз төрөлгөндөн баштап эс жеткенге чейин эс жетип, акыл эзибиз тартып, анча-мынча агаларыбыздын, анча-мынча эжелерибиздин, биздин жергиликтүү атка минерлердин ушул мыйзам одуну бузушуп, биздин мына бүгүнкү турган жерди материалды айта кеткен болсом, урматтуу биздин атка минерлер, урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин сөздөрүбүздүн, биздин көздөрүбүздүн конституциянын гаранты катары элдин ишеничин, сиздерди шайлаган ишеничимин аткарышыңыздарды өтө суранам. Ошондуктан бизде маселе папкасы менен турат. Урматтуу парламенттин депутаттары, бул сөз сиздерге дагы байланыштуу. Эл ойгонот. Эл күндөн күнгө акылдуу болуп баратат. Ошо менен бирге эле Токтогулдун жаштары дагы күндөн күнгө бул активдүүлүгүн жоготпойт. Мен буга терең ишенем. Ошондуктан мен сиздерге азыр маселенин баарын айта турган болсом, башыңыздар айланып калат. Ошондуктан биздин атка минерлер, биздин 6 миллиондун тагдырына кайдыгер карабаган биздин чиновниктер, мен бүгүнкү кайрылуум, мен жалгыз кайрылуум эмес, элдин кайрылуусу. Бул үйүндө карылыгын өткөрүп, үйүнөн чыга албаган ата-энелердин кайрылуусу, боюнда бар кыз-келиндердин кайрылуусу, жумуш менен бүгүнкү күндө коронавируста жашоосу менен алек болуп аткан карапайымдын кайрылуусу. Бүгүн коронавирус маалында элдер чогула албады. Антсе дагы мен өкүл кылып жөнөткөнүнө байланыштуу мен өзүм оюмду сиздерге терең жүрөгүңүздөргө жеткирүүнү тура көрдүм. Негизи коронавирус бир жарым айда Кудай буйрса бүтөт. Бирок биздин денебизге, биздин коомубузга, денебизге кан таладай жармашкан биздин чиновниктердин көз карашы бүгүнкү чейин өзгөрбөйт. Ошол кан талаган чиновниктердин кылган аракеттеринен биздин Токтогулга стратегический объект деп коет. Бул мынакей могу мисалга алайын, бүгүн папканын баарын тийиштүү органдарга, папканын баарын ошол заинтересованный лицолорго бардыгына бергенге жана ошолор менен биргеликте кызматташканга даярбыз. Бүгүн биздин сөз кыла турган, майнап чыгара турган, сөз кыла турган жерибиз ошол Токтогул авто бекети. Мынакей 28 айлыбыз бар бизде. Ошонун баары ушул жерде, мына мен кичинекей кезимде сары автобустар менен каттачып, ошонун баары жок боло туруп, бул биздин раматылык акыныбыз айткандай, жолдор кенейген сайын ишибиз тарлашат экен. Күндөн күнгө отуруп мына жолдун баары түгөндү. Күндөн күнгө отуруп биздин базарыбыз вокзалга айланды. Айланасында тыгын. Адамдардын өнүгүшүнө жолтоо болуп атат. Ошолордун бири мына вокзал маселеси. Жеке менчикке өткөрүп, жеке менчиктен бүгүн корголуу маселесинде турат. Эртең королуп, мына могул жакта үйлөр курулуп турат. Урматтуу элим, урматтуу Сооронбай Шарипович, ушуларды эсиңиздерге алсаңыздар. Сооронбай Шарипович, сиздин өзүңүздүн сол бесте айткан сөзүңүз бар. Ошого таянып, сизге ишенич менен жана башка активдүү депутаттардын кылган аракеттерине ошолорго биз дагы үнүбүздү жеткиребиз, кошулабыз, биргеликте болобуз, Кыргызстанды өнүктүрөбүз деген максатта сиздерге кайрылуу жазып атабыз. Бүгүн Красная книга чыгарып, мынакей Токтогул районунун бекети өтүп, эртең ошол эле карапайым элге арендага берилет. Эбегейсиз зыяндар келип атат. Эбегейсиз. Буну айтып азыр ооз менен жеткире албай турган маал болуп атат. Ошондуктан урматтуу Сооронбай Шарипович, өзүңүз айттыңыз эле, жаштар демилге көтөрүп, жаштар маселе көтөрүп чыксаңар, эмне үчүн колдобойбуз деп мен терең ишенем. Биздин сөзүбүздү кабыл алып, бир чара көрүп берет деп терең ишенем. Эгерде сиз
ушул кадамдарга барган болсоңуз, сизди партиясыз, сизди кошаматсыз, сизди эч нерсесиз шайлап бергенге биз даярбыз. Себеби бизге нак лидер керек болуп атат. Нак лидер Кыргызстанды тарыхын өзгөртө турган. Кыргызстаныбызда тынччылык болсун, молчулук болсун. Кудай буйруса, эң биринчи көтөргөн маселебизде майнап чыгат деп толук ишенем. Ошо менен биргеликте кыргыз элиме кайраттуулук каалайм. Кыргызстаныбыздын өнүгүп кетишин каалайм. Ар бир жаран өзүнүн активдүүлүгүн көргөзүп, Кыргызстанды Европанын өнүккөн мамлекеттерине, келечекти биздин балдарыбыз өнүккөн мамлекетте жашашын чын жүрөгүмдөн каалайм. Ошондуктан мен бул каалоомду сиздерге жолдодум. Рахмат. Араңарда барбы азаматтар алгыр, урдалганды алып казынага салгыр. Качан тиет күнүң, же жай береби жамгыр. Туруп өттү кыргыз, татал экен тагдыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу өлкө башчысы президентибиз Сооронбай Шарипович. Сизге түз салам айтып, сизге үнүбүз жетпей атат. Ушул азыркы ушул тартылып аткан видео аркылуу үнүбүз жетип, сиз угуп калабы деген үмүтүбүз бар. Биздин айта турган көйгөйүбүз жалаң сарпаштар жөнүндө айткым келет да. Сарпаштардан биз кутула албай койдук. Бул ушундай бир жанагы сар чурмок, уу чурмокко окшогон бир кесел экенди булар. Канча жылдан бери кармашып келатабыз? 92-жылдан бери кармашабыз. Ээлеген жерлери гектарлап жерде ээлейт. Мына гараж болчу. Гаражды мыйзамсыз ээлеп алып, текшерген кишилер көп болду. Gelip janagı emeden prokuraturadan, oblasttan, her kaçerden gelip tekşerip mıйзамсыз экенин аныктап кетип эле кайта эле баягы сарпаштарга туура болуп ким менен басылып калып атат да. Анан кийин булар көрсө акча менен гана жеңет экен. Акчаны ырытып коет экен, булар акча көп экен, акчаны кантип табат? Биздер буга Торкенде баш аягы бир 200-300 гектардай жерлерди ээлеп алганда. Андан сырткары бул Түлкү Абылак деген жер бар мында. Кыштоо ошо жерде 2 кой корок иштеп турган сарайды жөнү бекерли ээлеп алган. Жайыты менен. Сандыкол деген кыштообуз бар, аякта да 2 кой корок иштеп турган сарайды ээлеп алган. Мына жерде жолдун боюнда, Ош-Бишкек жолдун боюнда жаңы бүтпөй калган торговый комплекс бар эле, аны да бекер ээлеп алган да. Ушу биздин Торкен айылындагы эмне көзгө басар нерсе болсо бүт баарын ээлеп алып, ел биздин ел, карапайым ел, мага окшогондар. Мен азыр 72 жашып калдым. Менин балдарым, менден кийинкилер бүт эле ушу бир таман эле кичинекей жерлерде эметишет. Окат кылышат деп жетип жетпей. Алар болсо гектарлаган жерди ээлет дагы мына өкмөткө, мамлекетке эч убакта эмени төлөбөйт деп, толук төлөбөйт. Салыгында төлөбөйт, жанагы эмесинде төлөбөйт эч. Бул жерде көмүскө экономикадагы эгерде жакшылап текшерсек, көмүскө экономика абдан экономика чыгат. Айталам. Эми мунун документ боюнча мен азыр колумда эстеге жок. Документ боюнча менде документтер бар. Даже текшерилген комиссиялардын документтери бар. Убагында Бабановго жазган документтер бар эле, аныкы бар. Районда жанагы салык инспекциясынын башчысынын эзептеген, ошол убактагы эзептеген бүт немелер, данныйлар бар. Сыймык Жапыкеевинин мен ушул маселени көтөрүп атканыңа мен аябай ыраазымын. Биз муну колдойбуз. Ушул маселени этегине чейин чыгып берчи айлана, сенден өтүнөйүн. Чоң Казакты колдойбуз. Чоң Казактын идеясын мен билем. Окугам Чоң Казактын программаларын. Чоң Казакты колдойбуз. Ушуну этегине чейин чыкканга такай ушундай эме кылып туруп бер айлана, мен сенден өтүнөм. Бу окшогон жанагы жегиштерди элдин баардыгын, элдин өрүс кызын баарын тартып алган эмелердин баарын тазалашыбыз керек да.
ошондорго. Карымса мына ушул градиент тепшекти борбордо мына ki эмende ошо токарный станоку менен кошо мунун да ээлеп алышкан. Булардын ээлебеген жери жок. Торкенде эл кичинекей жерден баягы ошол кичинекей жерден эптеп жетпеген окатын баягы 7 сотуктан 9 сотуктан кылып эле берип койгон элгечи. Ал эми булар болсо гектарлаган жерде ээлеп алып туруп элге ушундай мүмкүнчүлүк бербейт да. Мен bu боюнча мен документтерди толук айтып баягы азыр Оозеки айткандай баарын тактап айта албай атам. Мен документтер боюнча да айтып берем.